мисалы прокуратурадан бир мүчө, анан НКВДдан бир мүчө, бирөөсү ошол жерден партиялык кызматкер. Ушул 3 адам бир адамдын мисалы өмүрүн чечип коюшкан. Алар сотсуз деле өздөрүнчө эле ошо чечим чыгарып туруп. Анан биз айрым жылдарда жана ошо кан менен кошо кол коюп берген учурлар дагы кездешти да. Демек, кыйноолор болгондугу бул ошону далилдеп турат ошол мезгилде. Делодон деле билсе болот, Ошолордон билсе болот да. Мамлекеттик террор болгондо, мамлекеттин диктатурасы орногондо, элдин үнү кысылганда, элде эң биринчи кезекте бунун белгиси катары жанагындай сыйынуучулук, кошоматчылык башталат да. Күчөйт. Анан ошо кошоматчылыкта эмне кыларын билбей, жанында киши бирдеме кылып койсо, ушу мына мен ушуну айтып барсам, мага бир сыйлык болбостой, мага бир жеңилдик, жакшы көз караш менен мамилеге чиновниктер карайбы дегендей болуп, бири-бирин сата баштаган. Мындай көрүнүш айгак өтө көп мындай. Ушу репрессия жылдарында айгакчылыкка барган материалдар өтө көп. Анан ошол соревнованиеге дагы айланып кеткен да. Бул эми адамдын өмүрү менен мындай ойноп баштагандай сезилет да, адамдын тагдыры менен. Анан ушул Лоцмановду сен аябай жакшы аткарып атасың деп, ошол эле жерде жанындагы коллегасы сунуштап машина менен сыйланган экен да. Ушундай репрессияны аябай мыкты жүргүзүп аткан үчүн депчи. Абдыкадыр Орозбеков жазып жатат, ошол архивде иште. Ал кишини эч кандай атпай эле уруп атып өлтүрүптүр. Уруп атып өлтүргөнүн көргөн киши көрсөтмө бергени жөнүндө айда. Камерада. Кыргызстанда быйыл жыл башында советтик репрессия курмандыктарын актоо мыйзамына президент кол койгон. Ошондой эле улуттук архив фонду жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Атайын комиссия жана анын алдында жумуш тобу түзүлүп, мурда жашыруун саналган КГБ жана башка архивтерди ачуу, изилдөө аракеттери жүрүүдө. Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында репрессия мыйзамы кантип ишке ашууда? Изилдөөчүлөр КГБ архивтерине кире алдыбы? Ушул тууралуу репрессия курмандыктарын актоо боюнча комиссиянын жана жумуш топтун мүчөлөрү, тарых илимдеринин доктору Аида Кубатова жана белгилүү тарыхчы Рыскул Жолдошев менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Куш келдиңиздер. Ушул репрессия мыйзамы жөнүндө мына жыл жыйынтыкталып атат. Жыл башында кол коюлду эле, ошол жөнүндө айтып берели. Айрым тарыхка кызыккандар эмне болду, ошол мыйзам кабыл алынды эле, иштеп атабы деп суроо салып атат да, себеби башында журналисттер мына КГБ архив ачылат экен деп көп маалымат таратышпадыбы? Ошол жагдайды сиздер менен сүйлөшөлү дедик. Мен билгенден жумуш тобу иштеп атат, айрым архивтерге жол ачылды. Айдеже сизден баштайлы да, ушул реабилитациялоо деп атпайбызбы, жанагы укуктук баасын албай калган кишилерди актоо депчи. Биз билебизби ошолордун болжолдуу саны канча киши акталбай калышы мүмкүн экенин? Болжолдуу саны так эмес да. Буга чейин Болот Абдрахманов агай чыгарды. Ал жерде 18 миңге жакын деп, 18 миңге жакын адамдын тизмеси жарыяланды. Чынын айтканда андан дагы көп, андан дагы балким 2 эсе көп болушу мүмкүн. Бирок анын так санын айта албайбыз азырынчачы. Ошол иштерди улантып жатабыз. Эми негизи мен бир жагынан ыраазылык билдиргим келет, себеби ушул мыйзамдын кабыл алынышынын өзү бул көп нерсеге жол ачты деп ойлойм. Себеби буга чейин биз 2017-2018-ден баштап эле ушу долбоорду ишке ашыруу боюнча аракет кылганбыз. Жогорку кеңештин депутаттары дагы чуркап жүрүшкөн. Бирок кабыл алынбай, эмнегедир мындай тоскоолдуктар көп болгондой сезилди. Анан ушул быйылкы жылы ушул президенттин кол коюшу, андан кийин жогорку кеңеш тарабынан атайын ушу реабилитациялоо боюнча комиссиянын түзүлүшү бул менимче бүгүнкү күндөгү аябай жакшы көрүнүш деп ойлойбуз. Себеби коңшу республикаларда, коңшу өлкөлөрдө бул иш мурунтан эле колго алынып, бир топ жашыруу нерселер ачыкка чыкты да. Анан алгачкы кадам деп айтсак болот. Ошо эгемендүүлүктөн кийинки мындай бир чоң кадам башталды окшойт да. Рыскул агай, ушул мыйзам тарыхчыларга эмне берет? Мындай актай барактарды канчалык толуктай алат? Биз бул жерде эң башкысы ушул саясий курмандыктарды актоо боюнча мыйзам деп кабыл алып атпайбыз. Бул жерде бир четинен баягы юридикалык жактан алганда ушул актоо боюнча болуп калды. Бирок бул жерде тарыхчылар үчүн ошол курмандыктарды актоодо биринчи кезекте турат. Бирок андан тышкаркы да иштер бар. Ушул
курмандыктардын жашоосун, ошолордун тагдырын изилдөө менен кошо, ошол маалдагы советтик жана репрессиялык саясаттын элге болгон зомбулугу, же болбосо жанагы пролетариат диктатурасы деп коет эмес, советтик саясат болгондо, ошол диктатуранын эң аша чаап кеткен жактарын элге жеткирүү бул тарыхчылар үчүн, тарыхчылардын астында турган чоң милдет катары карасак болот да. Эң негизи бул жерде чоң проблемалар турат. Биринчи кезекте мурун жашыруун болуп, элге айтылбай келген көптөгөн сырлар бар болчу. Ал түрмөдө кандай жанагындай күнөөлөр менен күнөөлөнгөн, кандай кине коюлган аларга, алар сурак кандай жүргөн, канчалык деңгээл алар ошо чынбы төгүнбү кандай такталган, сурак кандай жүргөн, анан аны түрмөдө кыйноолор болгонбу, болбогонбу деген суроонун баары ушул азыркы изилдөөлөргө камтылыш керек да. Ушул изилдөөлөр менен совет мезгилдеги жанагындай саясий курмандыктарга болгон мамилелердин жүзүн элге жеткирип берүү милдет турат. Тарыхчылар үчүн бул чоң проблема. Андан тышкары дагы бир чоң проблема, биз азыр саясий лидерлер деп жүргөн адамдардын көбү башында совет бийлигине кызмат кылган адамдар эле да, бирок алар акыры ошол совет бийлигинин кайра курмандыктары болуп, репрессияга кетип атпайбы? Мен ошолор жөнүндө азыр биз пропаганда кылып идеалаштырып атабыз, бирок алар түрмөдө өзлөрүн кандай алып жүрүшкөн, алар түрмөдө аларга кандай мамиле болгон, зордук зомбулук болгонбу, ушунун баарын ачыла турган мезгил келип атат да. Ушул элдерге жанагындай жөнөкөй эле миф сыяктуу же болбосо жомок сыяктуу айтылыштар эмес, тарыхый чындык. Албетте түрмөдө кыйналганда алар кыйноо менен бир фактларды айтып коюшу мүмкүн, бирок чыныгы иш кандай болгон? Ошонун баарын тарыхчылар объективдүү анализдеп, анан элге жеткире турган милдети турат деп ойлойм. Мына башында ушул КГБнын архивдерин ачса эле көп нерсе коомчулукка белгилүү болот деп бир тарабы чыкса, бир тарабы жок, ал коомду жиктешүүгө алып келет деген дагы мындай дискуссиялар көп жыл уланып келбедиби? Анан токетерин сурайын, эми ошо эмне бар экен, ошол баштапкы делолорду карадыңыздар? Биз күткөн нерселер бар бекен ал жакта? Айбек, мындай да, бул жерде репрессия жөнүндө сөз болгондо биздин айрым эле өзүбүздүн окумуштуулар деле кээ бирлер репрессия болгон эмес деген дагы нерселерди айтып жүрүштү да. Анан баягы архивдер жашыруун болгон сайын ушунчалык мындай мифтер пайда болуп, мындай болуптур, тигиндей болуптур деп элдин арасында ар кандай сөздөр боло берет экен да. Бул архивдер ачылды деп жарыялаган менен бул жерде деле мындай бир топ нерсе бар. Себеби ошол жумушчу тобунун бир аз гана бир 2 адамга уруксат берилип атат, алар кирип иштеп атат. Ал эми жумушчу тобу негизи 19 адамдан түзүлгөн. Ушул калган мүчөлөрү бул ГКНБ архивинен ачылган документтерди бүгүнкү күндө биздин мамлекеттик архив жанагы коомдук саясий документациялар архивине ошол жакка тапшырышты да. Анан ошол жерден биз иштеп көрүп баштадык. Эми бул жерде ушул угармандар үчүн айткым келет, 680 дела тапшырылыптыр. Эми андан 680 адам эмес, андан дагы көп экен. Себеби бир деланын ичинде 5-6 дела болуп калышы мүмкүн. Анан ушул жерден биз жөнөкөй элдин тагдыры кандай болгондугуна күбө болуп атабыз. Ага чейин жана Рыскул Жолдошев айтып кеткендей, биздин белгилүү инсандарга көп көңүл бурулат да, ушулар атылып кетти, ушулар мындай болду деп. Жөнөкөй адамдардын, ушул катардагы эле адамдардын дагы репрессияга учурашы. Аларга кандай эмне, ошо жерде эмне деп кандай күнөө коюлду? Ошолор жөнүндө бир топ биз маалыматтарга ээ болдук. Мисалы, көбүнчө башка улуттагы, уйгур, орус улутундагы биздин эле кыргызстандыктардын делолорун менен таанышып атабыз. Ошол жерде карасак деле бул түшүнүксүз суроолор. Сен кандайча бул, мисалы, чыккынчы катары карашыптыр. Анан Социал Туран партиясынын мүчөсү катары караптыр. Мен бир кызык нерсени айткым келет. Ушул бир кыргыз адам, нарындык адам кармалыптыр. Анан ал өзү сабатсыз адам экен. Анан ошол жерде жазылып турат, сен Социал Туран партиясынын мүчөсү экенсиң депчи. Анан ал, ооба, мен мүчөсү болгом деп, 1-2 допростон кийин мүчөсү болгом деп кол коюп берип атат. Ошол эле жердеги айылдыктардын, мисалы бүгүнкү күндө сиз айтып аткандай карама каршылык деп атпайсызбы? Элдин ичинде эме болуп чыгып кетиши мүмкүн. Элдердин деле мындай күбө катары чакырышканда алар жок, бул андай партиянын мүчөсү болгон эмес деп айтып атышат. Анан кийин, ошондон кийин, анан 1 жылдан кийин аны кайрадан бошотуп жиберген да. Ошо түшүнбөгөн эле адам мен Социал Туран партиясынын мүчөсү болгом деп жана колун тактары менен мынтип бармагын басып берип атат. Себеби
сабатсыз эле адам да, анан ал адам ошол партиянын кандай максаты бар, эмне милдети бар, ошол жөнүндө жоопторун уксаңар абдан таң каласыңар. Бүгүнкү күндө деле андай жооптор бериш өтө кыйын, абдан бир мындай билген адамдай болуп жооп берип атат да. Бул демек ошол деланы мындай атайын түзгөндүгү дагы көрүнүп турат да. Ушул сыяктуу окуялар аябай көп кездешип жатат. Ошол репрессия мындай апогейине жеткен учурда тагылган айыптар мындай абсурд, төбө чачың тик турат экен да, мындай айрым делолордочу. Детальдарын айтсаңыз дагы, мындай сиз кайсыл мындай бир детальдарында мындай таң калдыңыз же мындай ушуга да жол беришеби деген ой болду. Мүчө катары саясий архивде бир аз алып бардык, анан ал жерде көпчүлүгү мен караган делолордун бар тең Өзгөн районуна келип, Кытайдан келип калган уйгурлардын тагдыры экен. Уйгурлардын тагдыры бул жерде көп кишилер түрдүү тагдырлар турат, бирок баарын бир окшош статья менен күнөөлөп турду. Эки статья тагылып тур. Биринчиси чек араны нелегалдуу мыйзамсыз кесип өткөн деп Кытайдан Советтер Союзуна. Экинчиси болсо тиги ошол малда анын жанында Кытайдын консулу бар экен, ошо консул менен байланыш болуп антисоветтик иштерди жүргүзгөн эл арасында деп эки статья менен иш козгогон экен. Алардын жашы түрдүү. Айрымдары мисалы үчүн 17 жылга чейин, 16 жыл, 17 жылдар келген. Айрымдары 24, айрымдары 30 жылдар. Баарына тең мыйзамсыз чек араны кескен деген айып сөз тагылат дагы. Анын экинчисинде сөз түрдө антисоветтик иш алып барганда, мен алардын дээрлик 90% билимсиз болгон экен. Арасында бир эки үчөө гана диний билими бар адамдар бар экен. Молдо деп бирөөнү күнөөлөгөн экен, алдагы көзгөндүк эмес, алайда жашаган экен. Калгандарын бар шаардагы уйгурлар. Анан аларды мен таң калтырганы козголгон иштин аябай коёндой окшоштугу. Анан баарын тең күргүчтөтүп келип, бир 100дөн ашык адамды бир эле айда камаптыр дагы. 38 жылдын күзүндө камаптыр дагы, 39 жыл март айында баарын бир статья менен бошотуп жүргөн. Статьяларында коюлган күнөө такталбай калды деп берип атат да. Бул жерде мен жеке оюмда ушундай ой пайда болду. Ошол Кытайдан келген уйгурларга болгон бул атайын саясат болгон. Аларды чакырып туруп түрмөгө камап, Оштун түрмөсүндө бир тике кармап туруп, анан алардын эч кандай зыянсыз экенин билгенден баарын бир статья менен бир айда бошотуп туруп, жүрөгүнүн суусун алып койгон да. Ошондон кийин ал уйгурлар өзлөрүн Кытайдан келди деп экинчи айтыкыс болгон, Кытай жөнүндө сөз сүйлөгөн эмес, улуттун жашы өзбек деп паспорт ала баштаган. Массалык түрдө булар өзбек боло баштаган. Демек, Советтер Союзунда канчалык биз айткан менен ошо элдерге болгон кысым күч, коркутуу менен майда улуттарды өзгөчө чет өлкөдөн келген улуттарга кысым кылганда алар айластан элге терезерээк сиңип аралашканга аракет кылып турду. Ошол советтик тергөө кандай экени бир өзүнчө чоң изилдене турган тема эмеспи? Ошол делолорду карап отурганда тергөө кандай жүрдү? Жанагы юридикалык баскычтары кандай болду? Сотко өттү, соттошту, кандай сурак болду дегендери белгилүү болот бекен? Бул буга чейин дагы каралып жүргөн тема да. Анан негизинен ушул биз карап жаткан мезгил бул репрессиянын бир апогейи мезгил да. Анан себеби дегенде ага чейин эле биз совет бийлиги орногондон кийин албетте бүгүнкү күндө көп адамдар айтышы мүмкүн, ошо совет бийлигин туура эмес айтып атасыңар депчи. Совет бийлигинин жакшы жактары да болгон. Анан кийин ошон менен катар эле ушундай бийликтин туура эмес жүргүзгөн саясаты болгон да. Мисалы, кулакка тартуу процесси, ага чейин жана манаптарды Кыргызстан чегинен тышкары айдоо, анан уже ошол жанагы айтып жаткандай совет бийлиги менен кызматташып совет бийлигин кабыл алып калган адамдарды кайрадан репрессия башталып атпайбы? Эми бул бир эле Кыргызстан эмес, бүткүл Советтер Союзунун чегинде болду да. Анан сиз айткандай өзгөчөлүктөрү албетте бар. Бул ушул 37-38 жылдары бул өзүнчө тройка. Ошол 3 эле адам, бир адамдын тагдырын чечип койгон учур аябай арбында. Эми мисалы прокуратурадан 1 анан НКВДдан 1 бирөөсү ошол жерден партиялык кызматкер. Ушул 3 адам бир адамдын мисалы өмүрүн чечип коюшкан. Алар сотсуз деле өздөрүнчө эле ошо чечим чыгарып туруп, себеби репрессия мындай массалык түрдө башталганда, менимче жанагындай соттук процесстерди өткөрүү өтө кыйын болуп калган болуш керек деп ойлойм. Анан ошондуктан ар бир жерде ушундай тройкалар түзүлүп көрүнөт да ошо. Анан биз жанагы делолор менен таанышкан учурда, мисалы, албетте ал башында эч кандай мойнуна албай, жок, мен андай эч кандай иш кылган жокмун деп. Анан кийин балким кыйноолор болгондур, бирок ал жөнүндө албетте ал жерде жазылбайт. Анан биз айрым делолордо жана кан
ошо кан менен кошо кол коюп берген учурлар дагы кездешти да. Демек кыйноолор болгондо бул ошону далилдеп турат ошол мезгилде. Делодон деле билсе болот, Ошолордон билсе болот да. Жана айтып атпайсызбы, мурда биз жана саясий ишмерлерди, мындай таанымал мамлекеттик ишмерлердин тагдыр таржымалы тууралуу репрессияга байланыштырып айтсак, бул жолу ошол карапайым эле кишинин кантип репрессияга тартылганы тууралуу делолор бар депчи. Мисал айтпайсыздарбы да, эмне мисалдар чыкты, мисалы ошол делону караганда? Биринчи жанагы мурунку суроодон баштагым келип атат да. Себебинде Советтер Союзунун маалында иште туура эмес алып барган деп атышпайбызбы? Сөз мындай, маселе мындай болбош керек. Совет бийлиги орногондо, Владимир Ленин келгенде негизги саясат бул пролетариаттын диктатурасын орнотобуз дегенде. Бул эмне деген сөз? Бул ошо пролетариатка, жумушчу табына ким каршы болсо бүт жазалап, диктатуранын бир гана диктатура болот деп айтканда, ошонун негизинде Советтер Союзу башталганда эле жанагы мурунку байманап, менчик ээлерин баарын массалыктарды кырып баштаганда, мен ушул архивдик маалыматтар жөнүндө окуп атканда маалыматтарды карап көрдүм. Гражданский согуштун маалында эле бүткүл Советтер Союзу боюнча 150 000 кишиге өлүм жазасы чыгыптыр. 150 000 кишиге. Ал эми гражданский согуш бүткөндөн 20 жылдан кийин 30 жылдардын башына чейин кулакка коллектив түштүрүү мезгилине чейин дерлик тыш заман эле. Ошондо 10 000ден ашык кишиге өлүм жазасы чыгып атат, жанагындай тап күрөш катары. Ал эми кулакка тартып процесси өзүнчө ал эми 37-38 жылдары бул болсо мамлекеттик террор десе болот да. Бул кадимгидей эле террор болгондо, эми ушул террорго биз айткандай саясатчылар эле кабылбастан, сиз айткандай карапайым адамдар да кабылыптыр. Анан көп адамдар, жөнөкөй адамдар дагы жөн эле мындай болбогон иштерди жасаган үчүн дагы эме кылган экен, жазаланган экен. Бизде иштеп атканда биздин кызматкерибиз Насихат Дакена деген кызыбыз бар. Ошол кызыбыз ачкан делону карап атып, анан ал кыз айтып калды, бир кызыктуу материал бар экен деп. Анан карасак, ал жерде Сталиндин сүрөтүн салып коюптур, портретін. Делодо кошо жүрөт. Анан ал тигил орган кызматкери окшойт, жана тир мылтыгын, тир менен жазган мылтык менен ар кайсысын аткылап атып, анан Сталиндин сүрөтүн аткан экен, ал сүрөттүн эмесине тип калдыр, чекесине тип калдыр. Анан анын жанында турган айтып коюп, эми ал болгон ошол маалда 18-нчи туулган жигит экен, 20 дагы жигит экен да, жаш жигит экен. Эми баягы билбестик менен Ал гезиттин артында калып калган да сүрөт. Жок, гезиттин эмес. Кичинекей илинде турган экен, эми ар кайсына атып анан. Ага тиип калган, капыстан эле. Тийгизип алыптыр. Анан аны Сталиндин сүрөтүнө тийгизсем, андан Сталинди эле эч ким Совет өкмөтү зыян тарткан жок да. Анан ушу Сталиндин сүрөтүн атат деп, аны 8 жылга кесиптир. А дегенде. Анан кайра иши каралып отуруп, анан аны далил такталган жок, жанында бир киши бар экен деп, анан актоо болуптур да. А дегенде 8 жыл сурашкан экен. Ал так эле ошондой көрүнүш кыргыздардын ичинде бир кыргыз жигитинде да бир делодо жүрөт. А дагы ушу Сталиндин сүрөтүн каратып атты деп, эмени анан аны бирөө көрсөтмө берип, анан талаш болуп атырып, анан ал акыры иш токтоптур да. Демек, бул жерден мен айткым келет, бул мамлекеттик террор болгондо, мамлекет диктатурасы орногондо, элдин үнү кысылганда, элде эң биринчи кезекте бунун белгиси катары жанагындай сыйынуучулук, кошоматчылык башталат да. Күчөйт. Анан ошо кошоматчылыкта эмне кыларын билбей, жанындагы киши бирдеме кылып койсо, ушу мына мен ушуну айтып барсам, мага бир сыйлык болбостой, мага бир жеңилдик, жакшы көз караш менен мамилеге чиновниктер карайбы дегендей болуп, бири-бирин сата баштаган. Мындай көрүнүш айгакчылык өтө көп. Мындай ушу репрессия жылдарында айгакчылыкка барган материалдар өтө көп. Мен мындан тышкары айткым келет, бизде улуттар Кыргыз улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондусунда көптөгөн материалдар бар да, ал жерде. Ошол жерде белгилүү эле жазуучулардын ошо 37-38 жылдары жазган каттары бар, сакталып калган. Ошол каттарда ушу так ушул биз айтып аткан маалда өзүнүн айылдагы туугандарына карата ал киши тигинтип койду, мүнтип койду деп айгак чыгып жазган каттар. Ал деле массалык мүнөзгө өтүп кетет турбайбы? Ошондой. Бул эми муну биз бир эле кишинин жеке сапаты эмес. Ошол мезгилде жана качан мамлекеттик кысым күч алганда элде ошол мамлекеттик кысымга өзүнө жумшагыраак тийгизиш үчүн жанагындай кошоматчылык кылып, айгак чыгып, жанындагы адамдарды жамандоо сыяктуу ушундай деталдар өтө көбөйөт экен да. Биз ушуну эстен чыгарбашыбыз керек. Элде качан эркин болгондо, баягы эл анда ар ким өзүнүн пикирин айтканда мындай көрүнүш азаят. Ал эми жанагындай мамлекеттик террор боло баштаганда
бирин-бири жамандашып, бирин-бири айгак чыгып, болбогон иштерге жамандап, өзү жакшы көрүнгөнгө аракет кылуу, ушул процесс кылыш. Жанагындай мамлекеттик террор малды күчөйткөндө биз жанагы айткан Сталиндин сүрөтү жөнүндө айткан сөз мисалы катары андан башка мисалдар деле ушунун баарын көрсөтүп турат да. Мына кечиксе дагы жумушчу топ ошол комиссия ишин акырын жылдырып атат да. Анан бир эле КГБнын архиви жөнүндө сөз кылып атабыз. Башка дагы архивдер, мисалы 1918 жылдан 53-кө чейин деп жазылган мыйзамдачы. Мисалы Ички иштер министрлигинин архиви же жогорку соттун архивине дагы мүмкүн болобу ушундай кол жеткиргенге? Негизи ошо мыйзам боюнча бардык архивке, биздин Кыргызстандын аймагындагы бардык архивке ошо комиссия мүчөлөрү тоскоолдуксуз кирип таанышууга укуктуу деген неме бар да. Анан эми азырынча биз аракет кылып жатабыз, бирок баягыдай эле өтө мындай эми келе калып эле кире калыш деле мүмкүн болбой атат. МВДга дагы биз 2-3 кызматкерди атайын бөлүп атканбыз. Анан ал жерде биз көбүнчө делону ошол ГКНБнын архивине өткөрүп койдук деген жоопторду жазып жатышат. Анан биздеги мисалы Борбордук мамлекеттик архив ал жерде башынан эле ачык, ошол жердеги маалыматтар менен көбүнчө таанышып атабыз. Мындан тышкары областтык архивтерде дагы. Мисалы Нарында өзүнчө биздин Эсеналиева деген дайыр кызматкерибиз иштеп жатат. Ал ошол жерден деле мурун каралбаган, айдалган, баягы кулакка тартылган адамдардын тизмеси чыгып атат. Эми бул жакшы маселе болуп жатат. Менимче жалаң эле биз мурдагы жетекчилер же кызматкерлер жөнүндө эмес, ошол ар бир жөнөкөй адамдын тагдыры дагы биздин улуттун ошо же болсо ушул мамлекеттин бир баалуу, эң баалуу нерсеси адам да, адамдын өмүрү. Ошолордун аты деле жок дегенде ошолор аты акталып чыкса деле бул туугандар үчүн же болсо ошол биздин көз өтүп кеткен ушундай кыйноолорду башынан өткөргөн ата бабаларыбыздын атында эми алдындагы биздин бир чоң милдетибиз деп ойлойбуз да. Себеби ар бир адамдын өмүрүн алып чыгуу милдетибиз ошол биздинчи. Анан келип репрессиянын масштабы да чыгып калат эмеспи? Масштабы да чыгып калат. Анан бүгүнкү күндө жанагы сиз айтып аткан коркунучтарды мурунтан эле айтып жүрүшөт. Ушундай бири-бири менен урушуп кетиши мүмкүн, согушуп кетиши мүмкүн. Мен айтат элем, бүгүнкү күндө адамдардын аң сезими мурдага караганда бир кыйла жетишип калды болуш керек. Эми ушундай экен деп эле азыр неберелери, чөбүрөлөрү мушташып кетсе же урушуп кетсе, бул таптакыр туура эмес нерсе да. Ошон үчүн биз тарыхка түшүнүү менен мамиле кылышыбыз керекпи деп ойлойм да. Ошон үчүн мен жанагын айткам да, советтик тергөө кандай жүргөн, эмне болгон дегенди ачканда менимче эчкимге таармайт болуш керек. Себеби жанагы кыйноолор. Бул аябай чоң процесс болгон да. Эми бул масштабтуу, мамлекеттик масштабтагы нерсе болуп атпайбы? Анан кийин ошол мезгилдеги система ошондой болуп атат. Анан жана айтып кеткендей, бири-бирине айгак чыгып, бири-бирине донос жазып, бул бир эле карапайым адамдардын ичинде эмес, жана айткандай көрүнүктүү адамдардын ичинде деле болгон. Ошон үчүн түшүнүү менен кабыл алыш керек го деп ойлойм да. Анан ошол учурдагы мисалы Лоцманов, НКВДнын төрагасы, ошол киши аябай мындай чоң нерселер жасап атат да, чоң иштерди кылып атат. Анан репрессия канчалаган адамдарды кетирип атат да. Бир айрым бир маалыматтар боюнча 1,5 миң адамга атуу өкүмүн чыгарган дагы адам да. Анан ошол соревнованиеге дагы айланып кеткен да. Бул эми адамдын өмүрү менен мындай ойноп баштагандай сезилет да, адамдын тагдыры менен. Анан ушул Лоцмановду сен аябай жакшы аткарып атасың деп, ошол эле жерде жанындагы коллегасы сунуштап машина менен сыйланган экен да. Ушундай репрессияны аябай мыкты жүргүзүп аткан үчүн депчи. Эл душмандарынан арылтып атасың деп айтып атат. Ушундай эми эл душманы деп жалпы эле ушунча эл душманы балким ичинен чыкса бир 10 киши чыкмактыр балкимчи. Анан ушундай массалык түрдө жок кылуу бул жөн эле кандай десем, кыргынга учуратуу эле да. Биз ошол КГБнын архивинен мисалы делолор, бир жеке кишилердин делолору чыгып атат да. Реабилитация кылыш керек, укуктук баа бериш керек деп жанан дагы кандай репрессияга байланышкан нерселер ачыкка чыгышы мүмкүн? Мисалы лагерлер, эмгек түзөтүү лагерлери, колониялар, ушул Ички иштер министрлигинин архивинен чыгышы мүмкүнбү ошондой маалыматтар? Бул чоң маселе, көп нерсе чыгышы мүмкүн. Себеби негизи буга чейин эле биз айтып жүргөнбүз, ушу 20-30 жылдардагы Кыргызстандын тарыхы мындай толук кандуу деле ачыла элек депчи. Көп нерсе жашыруун боюнча келип атат. Тарыхчылар деле мисалы изилдегенге бизге деле мүмкүнчүлүк болгон эмес, себеби ошол мезгилдеги архивдер жабык, көп материалдар менен тааныша алчу эмеспиз да. Анан бүгүнкү күндө ошол эгерде архивдер ачылса, ошол мезгилде
элдин социалдык экономикалык турмушунан тышкары дагы кандай саясий иштер жүргөн, эмне болгон, ошолор тууралуу көп нерсе менен кабардар болсок болот да. Мисалы биз ошол жакында эле ачылды, бул дагы биз казак коллегаларыбыз бар Казакстандан. Анан ошолор дагы ушул табылган документтерди өзүнчө документтердин жыйнагы кылып чыгарып атат да. Анан ошонун ичинде Иса Ахунбаев бул өзү дагы ошол 38 жылы репрессияга учураганда анан кийин түрмөдөн чыккан. Ушул Иса Ахунбаев белгилүү биздин хирург, врач, ушул адамдын жазган каты 56-жылы кат жазыптыр борбордук комитетке. Ошондо жазып атат да, биз жанагы жөндөн жөн эле канчалаган миңдеген адамдар атууга кетишти, канчалаган адамдар түрмөгө отуруп чыгышты. Ошол мезгилди биздин тарыхыбыздын бир мындай бир ачык барагы, изилденбеген барагы деп айтсак болот. 56-жылы чыккан дейт, тарых китебинде деле булар жөнүндө жазылган эмес. Кийинки китептерде деле жазылган жок дейт. Анан ойдон чыгарылган жана социал туран партиясы деп ошого мүчөсүң деп канча адамдар жок кылып жиберишти. Эгерде бул партиянын жок экендиги далилденсе, анда бул тарыхты фальсификациялаган же бурмаланган деп дагы биз ачык айтып чыгышыбыз керек да деген катынын өзү эле сиз айтып аткан суроого жооп бергендей болуп атат да. Себеби ошол мезгилдеги көп нерселер көмүскөдө калып келди да. Анан ушул долбоор ишке ашса, биздин ошол 18-жылдан 53-жылга чейинки көп мындай жашыруун жактары дагы чыгабы деген оюбуз бар. Мына ушул Казакстанда Астана, азыркы Астана, Акмола, жана Алжир деген эме болгон эмеспи, лагери, аялдар кармалган, жана мекен саткындардын аялдары кармалган лагерь депчи. Алар аны абдан бир чоң музейге айландырып, мындай эс тутум ошол жерде сакталып калыптыр да. Бизде ошондой лагерлер же эмгек түзөтүү колониялары тууралуу маалымат барбы агайсызден сурайын? Канча биздин өлкөнүн аймагында канча жерде болду, алардын изи калдыбы? Менин билишимче бул мындай маалымат азырынча белгисиз. Керек болсо жана биздин массалык ошо репрессияга кабылган адамдардын массалык баары чогуу көмүлгөн жерлерде ушунга чейин белгисиз да. Эми мына баарыбыз тең эле сиз да мына ичинде ошол жумуш топтун мүчөсү катары баарыбызга эле белгилүү да. Жумуш топ түзүлдү. Болгону Кыргызстанда 19 кишиден турган жумуш топ болот. Актау кемчасынын астында 19 киши бул мындай караганда өтө аздык кылат, жанагынча миңдеген делолорду иштерди караганга. Ал эми кошун элдерди карап көрсөк, казактар 425 киши канча окумуштар тартылган. А бизде болгон 19 киши болуп атабыз. Андан тышкары биздин эң негизги карай турган архив болгон бул Коопсуздук комитетинин архиви менен ички иштер министринин архиви болчу да. Эми ал жака дагы ушул жумуш топтун мүчөлөрү толук бойдон киргизилбей, ал жерге мурун ошол эми улуттук коопсуздук комитетинде иштеген мурунку кызматкерлер жана органда иштеген кызматкерлер гана келгенге уктуу болуп, алар алып бергенин карап атат да. Мына биздин негизги топ негизинен саясий ошол тиги архивтерден келген, саясий архивге келген гана саясий архивдеги делолорду карадык. Муну ар бир журналист болсо каалаган кызыккан киши барып карай алат. Бизге эң негизгиси жана жаңы ачыл элек жаңы архивтерди караш керек эле да. Мында бизде мүмкүнчүлүк жок болот. Бул эми менин оюмча иштин башталышы деп ойлойм. Иштин башталышы бара-бара көч бара-бара түзөт дегенде балким ар жагында оңолуп кетер, оң жагында чөбүз. Анан экинчи маселе биз жантан эле сөз кылып атабыз. Архивдин баары ачылып калса, укум-тукумдары келип эле бири-бири менен кырылышып жатып калат. Бул эч качан андай болбойт. Бул биз Кыргызстанда биринчи жолу болуп аткан жок. Бизге чейин мына Совет Союзунда болгон Прибалтика өлкөлөр бүт ачты. Аларда деле бирөөлөрү Советке кызмат кылган, бирөөлөрү каршы болгондор азырда укум-тукумдар жашап жатат. Ал эмес бери келгенде мына Өзбекстан менен Казакстанда ачты. Бул жерде эле бир кишиге деп унчуккан жок. Бул болбогону баягы жөнөкөй эле шылтоо логика жок шылтоо да. Эч качан мындан 100 жыл, 150 жыл өтүп кеткен үчүн эч качан кийинки мундар баягы эстебалы андай көтөрүлгөн деген сөз болбогон жумуш. Болгону биздин эл өзгөчө мамлекет жетекчилери туура түшүнсө, эми биздин президент атайын түшүнгөн үчүн ушундай указ чыгарып берди. Ушул президенттин указын тереңирээк ишке алып барып, жанагы жашырын деп жаткан мындан 100 жыл өтүп кеткен иштерди элге жеткирсек, бул жерде сөз болгондой белгисиз окуялар, белгисиз тагдырлар көбүрөөк элге жетет болчу да. Ошол эле Орусиянын өзүндө деле бул архивтерин ачып, алуучуларга укуктук саясий басым берди да.
Бүт тарыхый база. Ооба. Бул жерде жалаң эле биз эмес да. Мурунку союзда, мисалы үчүн Грузияда деле ошондой болду. Аякта деле ачылып атат. Эгерде бизде биринчи жолу болсо анда айтсак болот эле да, бизде коркунуч бар, балким эл кандай болуп кетет деп. Бизге кошуна биздин менен баягы чогуу жашаган элдердин баары эле ачылды да. Бул бизде керек болсо артта калып, арт жагында ачып атабыз. Мына ушул жанагы актоо деп атпайбызбы? Көпчүлүгү ошол сиздер караган делолордун көпчүлүгүнө укуктук баасы берилген экен да мурун, арасында жанагы репрессия болду дегендердин катарында жок болуп калган фамилиялар бар экен биринсеринчи. Анда ошол эле учурда 60-жылдары акталып, бирок акталганын туугандары эле билип, өзүнө дарегине жетпей калган бир тагдырлар кездештиби? Андай тагдырлар да бар. Киши өзү дайынсыз болуп кеткен. Кээ бирөөнүн туугандары жок болуп калышы мүмкүн. Кээ бирлер артында калгандар кызыгып баягы издебеген учурлар деле, жетпеген учурлар көп эле болгон болуш керек. Анан мен мисалы өзүмдүн жеке мындай тарыхка кайрылсак, үй бүлөлүк тарыхка кайрылсак, биздики деле ушундай да. Менин жолдошумдун чоң атасы мисалы Украинага айдалып, анан кийин атылып кеткен экен. Атылып кеткенден кийин бул жака кийин бала, эки баласы бияка кайтып келип, ал жөнүндө маалымат алабыз деп, коопсуздук комитетине дагы кайрылышыптыр. Анан акталып 60-жылдары ошо Украинада акталып жатканда бияка справка жөнөтүшөт, кат жөнөтүшөт. Ушундай киши жашады беле деп. Жашады беле десе, комитеттен дагы, анан ошол Кызыл Туу деген айыл экен, Жумгалга дагы, анан бул жакта дагы чүйдөн дагы кайрылышыптыр. Ошол жерде андай адам жашаган эмес деген справка кеткен да. Эми бул ошол жака айдалып барып, анан ал адам эч тагдыры белгисиз Кыргызстанда жашаган жери жок. Андай болсо ал адам кандайча айдалып кетти? Балдарынын колуна тийбей калды демек ал. Ооба, ал эмес справка, эч кандай эчтеке документ ала алышкан эмес, ошентип жок депчи. Ошондой эле айдалгандардын ичинде көп экен, мисалы жана Дакенов деген, Дакен Аксакал деп исимде проектисинде көп чыгып жүрөт. Аны деле ошондой тагдыр экен. Кайрылышып эч жерден справка ала албай коюшту. Демек ушундай кишилердин тагдырын дагы алып чыкканга мүмкүн болот, Эми биз мындай үмүттөнөбүз, ушу ачылабы дегенчи. Кандай бир үй бүлө эле жок болуп калып атат да, мындай эле дайынсыз жок болуп калып атат. Анан ошондой учурлар көп болсо керек. Бизге кээде кайрылышат, анан көбүнчө биз Абдрахмановдун китебин айтабыз да, 10 том бар, чыккан, ошондон карап көрүңүзчү депчи, Болот агайдын. Анын ичинде дагы фамилиясы жок. Тияктан да справка ала албаган кишилер бар. Дайынсыз кишилер аябай көп ошо мезгилдечи. Демек ошолордун бир дарегин тапканга мүмкүн болот, архивтер көбүрөөк ачылса? Архивтер көбүрөөк ачылса, табылбай да калышы мүмкүн. Ал документтер кээ бирде ары бери жүргөндө жоголуп кеткен учурлар болот окшойт да. Кече күнү дагы бирөө кайрылып келди. Справка беришиптир, бирок ал адам дагы кандайча башка жака айдалып кетти, ал жөнүндө биз маалымат ала албай атабыз деп жүрүштү да. Ушундай учурлар көп кездешип атат. Жана артында тукуму калбай калган адамдар бар экен. Ушул эмне болгон тагдыры белгисиз болуп калгандар бар экен. Жана биз архивдеги делолорду карап атканда, мисалы үчүн тетиги Афганистандан жашы оор болуп, анан биякта жашоо жакшы деп келген адам бар экен да. Ал ошо инисине кат жазып, анын иниси бияка көчүп келиптир, Кыргызстанга. Келип жашагандан кийин аны жанагы эле статья менен теги чек-арадан мыйзам түзөткөн анан антисоветтик идеология жасаган деген кызмет. Ал жаш жигитти кесиптир дагы, аны ошол жерден күнөөлөп атканда түрмөдөн өлүп калыптыр. Анын тагдыры эч кимге белгисиз. Анын актайлы деп акталбай да калган. Анын ким экени, эмне экени, каяктан келген адам эч ким кызыккан эмес, ошол бойдон калып калганда, анын артында бала бакырасы болгон эмес да, тууган уруу да жок да. Буга окшогон адамдар баягы туугандары бар, издеп атат. Тууган уруу жок белгисиз адамдар. Ошондой эле Ирандан келген адамдар бар экен, Кытайдан келген уйгурлардын көбү ушундай Кыргызстан аймагына келип калышкан. Кыргызстан аймагына. Ушундай артында сурап алары жок деп коет го Кыргызда. Ошондой адамдардын да тагдыры жатат. Ал жалгыз эле азыр издеп жүргөндөр эмес, белгисиздер өтө көп. Белгисиз адамдар. Ошо сиздер караган делолордо да жалпылап айтканда эң көп тагылган берене айып кайсыл экен? Эме чыккынчылык деген 58-10 деген статьяга аябай көп пайдаланылыптыр. Анан антисоветтик идеология, анан чыккынчылык деген эме бар экен да. Анан япондор менен ким болсо деле? Ооба, япондор менен кызматташты, кытайлар менен кызматташты деген аябай көп. Мына белгисиз тагдырлар жөнүндө айтып атпайбызбы? Ошол эле учурда мында аты баштуу кишилердин сөөгү табылбай калган учурлар да бар да бизде. Мисалы Абдыкадыр Орозбеков, Арабаевдики Өзбекстанда калды деп жүрөбүз, Абдыкерим Сыдыковдуку да.
мүмкүнбү ошолорду архивден бир изи чыгып калышы мүмкүнбү? Мындай профессионал тарыхчы катары кандай ойлойсуздар? Эми биз жана айым айтып кетпедиби? Казак туугандар, изилдөөчүлөр архивдик иштер жазганда ошол Айданын китебинен жана карап атып көрдүк. Абдыкерим Орозбековдун жөнүндө жазышыптыр. Абдыкадыр Орозбеков. Абдыкадыр Орозбеков жөнүндө жазып жатат. Ал ошол архивдик иште. Ал кишини эч кандай атпай эле уруп атып өлтүрүптүр. Уруп атып өлтүргөнүн көргөн киши көрсөтмө бергени жөнүндө айда. Камерада. Анан ал Биз Азаттыктын подкастында дагы айтып бергенби ошол жөнүндө? Эми айтылган. Ал киши көмүлдү, же масал жана жалгыз алып барып бир жерге жашап коюшту. Аны эч ким билбейт да. Анын ушундай тагдырлар. Сиздердин кесиптешиңиздер жана Кыяз Молдокасымов аларча көрүстөнүндө болушу мүмкүн деп да бийликтен уруксат сурап жүрбөдүбү? Казып изилдең уруксат бергиле депчи. Божомол. Мисалы мен Арабаевди изилдеп дагы анан Ташкенттин түрмөсүндө каза болду да, мен ал жактын кызматына дагы кат жаздым. Ошол жерде өтүп кеткендер, түрмөдө каза болгондорду кайсы жерге коюлду, балким ошолордун жерден бир кандайдыр бир документ табылып калабы деп. Азырынча жооп ала албай атабыз да. Бул өтө кыйын иш экен. Анан таап бергенге аракет кылабыз деп эле жооп келип атат да. Үмүттөнгөнүм ошол бизде архивдер көбүрөөк ачылып изилденип калса, балким учугу чыгабы деп атам. Учуштун негизги максаты ошол да. Учугу чыгыш керек да. Мисалы үчүн алар сөзсүз ар бир киши жанагындай дело ачып аткандан кийин, жана эле ал буюм эмес деген. Ар бир киши ачылып аткан ал жазылып калды да. Сөз учугу чыгыш керек да. Болгону ошонун кызыктар болгон адам көрсөтпөгөнгө жок кылып коюш мүмкүн. Ал архивдик кагаз болбосо ал сөзсүз учугу чыгат. Сөзсүз болот. Мисалы үчүн Орозбек жөнүндө казактардын архивдеринен чыгып аткандан кийин бизде да чыгыш керек сөз. Эмне үчүн чыкпаш керек? Сөз болуш просто жөн айтканда биз ошолго жете элекпиз да. Ошол архивдерге жете элекпиз да. Жаңы башталып атат. Ооба, мисалы бир кишинин делосу анын ошол аркылуу эле башка бир чоң окуяларды дагы түзүп чыкса болот да. Мисалы жана лагерлер жөнүндө сурап атпаймынбы? Мисалы лагердин бир кызматкеринин делосу болуп калышы мүмкүн. Ал аркылуу биздин аймакта ушундай лагер болгон экен да деген учуктар чыга бериши мүмкүнбү деп атам да. Жана эле биз ошол документтер жыйнагынан окуп калдык да. Эми Шибланов, Абузяров дегендер кайрылып кат жазышыптыр Сталингечи. Анан ошол жерде айтылып атат, ошолордун делосунда бул социал туран партиясынын мүчөсү деп эле баарын камап атышат да. Бул массовый эмеге айланды да. Анан ошолор айтып атышат, бул эч кандай социал туран партиясы болгон эмес. Бул деген жөн эле ойлоп таптыр. Өзү жок, Анан ал турсун даже ушул ким ойлоп тапты? Авторлорун айтат. Стамблер деген бирөө болгон. Ушул Стамблер өзүнчө отуруп алып социал туран партия, алны өлүм жазасына кетмей экен ал кишичи. Өзү пропаганда боюнча бөлүм башчысы болуп иштеген адам экен. Анан ушул Абузяров деген жазып атат да, мына ошо мен муну билем, ошол киши эле дейт. Сен өлүм жазасынан алып калдык, сен ушундай социал туран партиясын жазып чыгышың керек деп, болгон газета, болгон китептер, болгон документтердин баарын алып келип ошонун камерасына койду дейт. Анан ал киши ошондой социал туран партиясы жөнүндө жазып чыкты депчи. Анан кийин эле ушундай партия түзүлгөн деп эле ошонун арты менен канча киши кетет. Буну диктоп айткан Лосманов болот да. Лосманов айтпы, ошол киши сен өлүм жазасын алып калдык мына. Атайын алып, эми сен иштебесең кайра деп коркутуп, анан ошонун камерасын жанагындай атайын агитаторлук камера деп коет экен. Ага адамдарды киргизип, анан баягы кабарсыз адамдарды обработка кылып иштетип чыккандан кийин алар ооба мүчө болгонбуз деп бул түздөн түз жаза алмак экендигин ошол адам өзү катышкан киши катары айтып атат. Социал туран деген партия болгон эмес. Муну ушул ойлоп чыгарышкан деп. Аласмановду болсо ошол эле киши айтып атат, бул кишинин жүрүштөрү деп коет экен. Жүрүштөр Кыргызстан аймактарына барганда ушундай коркутуп, үркүтүп жанагындай күч менен иштеген экен. Барганда керек болсо НКВДнын начальниктери бирөө бар экен, ошондой катуу коркуп өзүн өзү атып өлтүрүптүр. Анын өлүмүн эме кылбай жанагындай акты түспөй жөн эле баягы өзүн өзү өлтүрдү деп эле жазып коюшкан экен. Ал эмне себептен өлтүрдү, аны ким ошол абалга алып баргандыгы жөнүндө маселе жок. Ал Осмонов ошондой каардуулугу менен атага чыккан киши экен да. Ошонун таасири менен жанагындай социал партия туран деген саясий партия деген атташтагы жасалма чыкты деп айтып атышат да. Муну мындай сырттагы киши эмес, ошол түрмөдө турган, көргөн, аралашкан киши айтып атат. Анан ал турсун айтат да, мисалы Камбаров дейт.
Камбаров деген адам болгон экен. Сен эми жаштар социал туран партиясынын жаштардын мүчө эмеси, эмне канаты деп бүгүнкү күндө айтабыз го. Жаштардын социал туран партиясын түз деп түзүлдү деп айтасың деген кыйнаган го. Анан Эсен Аманов айтып коет дейт. Эми биротоло пионерский организацияларга, пионер уюмдарында да ушундай социал туран болгон деп эми жазып берем андай болсо депчи. Деп ушундай бир кыйноо менен социал туран партиясы деп чыкты да. Камбаров. Камбаров ал өзү эме турбайбы? Комсомолдун биринчи секретарь экен. Аны камалганда сен ошол социал турандын молодежный уюм бар деп жаз деп. Ошого чейин жетишти да, фантазия ошого кетип атат да. Кадимки эле жанагы советтик партиялык система, коммунистик партиянын системасын социал туран деген жасалма партияга киргизип атышат да күчтүү эле. Мен ойлойм да, бул эми социал туран партиясын ойлоп табылган себеби буга чейин Алаш партиясынын мүчөсү деп кармалап атышкан да бүт биздин саясий ишмерлерчи. Анан Алаш партиясы эми анчалык Кыргызстандын баардык территориясына тараганга мүмкүн эмес да, ошон үчүн Алаш партиясынын мүчөсү деп кармап туруп, анан кийин жалпы массалык түргө өтүш үчүн жаңы нерсени ойлоп табышканда бул социал туран партиясы. А көп эл туран деген эмне, социал туран деген түшүнгөн эмес да. Анан болбой эле бирөө дагы бир допросто айтышат деп эметет. Жок, андай кишини көрбөптүрмүн деп, туран деген кишини тааныбайт экенмин депчи. Ошондайлар болгондо жеңилге чейин, ошончо абсурдка чейин жеткен. Абсурдка чейин жетишкен да анан. Ошол көрсөтмөлөрүндө Алаштын мүчөсүмүн деп атышат. Анткени ал болгон, мүчө болгон. Ал эми социал туранга мүчөсүмүн ал жок нерсе да. Анага ал таң калып кантип жок нерсеге мүчөсүн деп. Ушундан эле байкаса болот. Социал туран деген партия эч качан болгон эмес. Бул жанагы ошол маалдагы күч органдарын ойлоп тапкан, атайын саясатташтырган жалган жала экенин айтса болот да. Жумушчу топ ишин бүтүрсө, комиссия ишин бүтүрсө, кайсы бир мезгилде бүтөт да. Анан эмгектерди кантип элестетебиз, кандай эмгектер жаралышы мүмкүн? Негизи жанагы этаптары боюнча кетип атпайбы? 18-жылдан башталып атат. Демек баягы манаптардын, эл жакшыларынын атылышы, эл жакшыларынын айдалышы, анан кулакка тартуу процесси, анан саясий репрессия болуп атат. Анан кийин дагы биз эске алчу нерсе согуш мезгилинде деле аскер кызматкерлеринин репрессияланышы, анан депортацияланган элдердин тагдыры жатат биздин Кыргызстан аймагында. Алар эч мындай ачыл элек дагы деле баягы айтылып атат, айрым изилдөөчүлөр айтып чыгып атышат. Мен дагы ойлойт элем, мисалы айтат элем, мисалы концлагерлерге туткунга түшкөн адамдардын тагдыры дагы деле бияка келген бизге жок. Мисалы биздин кыргызстандыктар, кыргыз аскерлери концлагерлерге туткундарга түшкөндө, андан кийин алар келгенден кийин кайра аларды түрмөгө алышкан. Чыккынчы болдуңар, силер ошо жака концлагерлерде жаттыңар деп алар кайрадан бул жакта репрессияга учурашты. Ошолордун тагдырлары жатат. Көп нерселер айтылат. Балким биз көрбөгөн, биз билбеген да жактар чыгышы мүмкүн да. Таптакыр биз азыр бейкапар отурган нерселер болушу мүмкүн да. Бул жерде эң башкысы мындай болот да. Жана албетте бул саясат жогорку Москванын борбордон келип атат да. Бирок ошол борбордон келгенден кийин ошол саясат ишке ашырганда жергиликтүү жанагы следовательдер өзлөрүнүн фантазиясы менен өркүндөтүп жатпайбы? Таптакыр адамдын оюна келбегендей эмелерди чыгарып атат да. Биз балким ошондойлорду таап калсак, балким ал таптакыр өзүнчө башка тема болуп кетет. Сөзүн кыскасы, сөз материалдарды толук таанышыбыз керек, көрүшүбүз керек. Биз жыйынтыктайлы мына салыштыруу үчүн сурайын да, мына Казакстанды, Өзбекстанды мисал кылып атпайбызбы? Аларда комиссия кандай иштеп, анан жыйынтыгы кандай болду? Сиздер кесиптештер менен байланыштасыздар да дайыма. Биз айрыкча ушул Казакстандын изилдөөчүлөрү менен байланышып атабыз. Анан азыр алар менен дагы мындай байланышып чогуу иштөө жөнүндө дагы сүйлөшүп жатабыз. Себеби дегенде биздин көпчүлүк адамдардын документтери да аларда болуп калышы мүмкүн. Биздегисин алар болушунча чогултуп алып кетип атышат, чыгарып атышат, китеп кылып. Анан жана айтып кетпедик, бул жерде абдан чоң топ иштейт да. Жана 425 адам иштеп жатат. А бизде ошо 20га жетпеген адамдын моунча чоң ишти ачып жибериш дагы өтө кыйын маселе болот. Бул долбоор эгерде ушул состав менен иштесе дагы бир көп жылдарга созулуп кетиши мүмкүн да. Алар кандай жыйынтыктарды берди? Булар жыйынтыктары абдан чоң китептерди чыгарып атышат. Булар көбүнчө ошо документтердин жыйнагын чыгарып атышат. Өткөндө эле 25 деди, ушу 25 томго жакын эмгектерди чыгарышыптыр да. Эми бул жалаң эле изилдөө
катары эле кетпестен бул документтердин жыйнагы чыккан бул кийинки изилдөөчүлөргө дагы жол ачылып атат да. Мисалы ошол архивке баруу деле мүмкүнчүлүгү болбойт айрым изилдөөчүлөрдө. Ошол документтер менен таанышса болот да. Ал эми Өзбекстанда дагы абдан чоң иштер жүрүп атат. Мисалы басмачы биз аябай бүгүнкү күндө чоң маселе бизде көпчүлүк коомчулуктагы ой бул комиссия бүт басмачыларды, башкесерлерди актайт турбайбы, согушта мындай чыккынчылык кылгандардын баарын актайт турбайбы деп элдердин ичинде дүргүтүп аткандар дагы көп да. Мисалы коңшу республиканы Өзбекстанды карасак, ошол басмачылык кыймылынын башталышы, башаты бул улуттук боштондук кыймылы катары башталган да. Эми ошолордун жетекчилерин акташты, мисалы жадитчилерди, агартуучулардын баарын актап жатышат, чоң иштерди жасап жатышат. Анан жанагы музейлерди ачып жатышат. Ушунчалык чоң музей, жанагы куугундук катыреседеги ушундай репрессия курмандыктары деген бир чоң музей ачылды. Бул жерде абдан чоң территорияда ачылган. Бизде болгону Атабейттеги музейди көрүп атасыз да, кичинекей мындай музей бар. Атайын репрессия курмандыктарына арналган бизде музей жок. Жанагы кичинекей жерге ошончо материалды, ошончо маалыматтарды батырыш өтө кыйын да. Болбосо Атабейт КМШдагы жалгыз бул далилдер менен, документтер менен табылган жай. Өзү уникалдуу бир жайда. Бизде себеби дегенде фамилиялар менен чыгып атат да. Жанагы Өзбекстанда Ташкенттеги ошо музей турган жерде, ал жерде атылганы белгилүү, бирок кимдер атылганы жөнүндө, аларда архив ачылып жатканы менен буларда белгисиз. Казакстанда деле ошондой, кимдер атылгандыгы жөнүндө белгисиз да, бирок ошол жерде репрессия курмандыктары атылган деген жерлерде музейлерди ачып атышат. Ташкентте бир эле Ташкент эмес, бүт областтардын борборлорунда ачылып атат да. Бул эми мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлүп жаткан иш да. Сизге өзүнчө суроо менен кайрылайын. Биз эмнеге ушул нерселерди талкуулап атабыз, эмнеге мыйзам кабыл алып атабыз? Адамзат мындай тарыхынан сабак алгысы келет экен да. Экинчи кайталанбаса, экинчи ушундай репрессиялар болбосо депчи. Анан бизге ошол репрессиянын кесепети, анан сабагы эмне болуш керек? Кесепети кандай тийген? Сабагын каяктан алышыбыз керек? Деп сурайын, себеби сиз өзүңүз фолк историяга аябай каршысыз. Мындай тарых объективдүү болсо деген кишисиз да. Бизге бул Совет курамында неге эле эме Советтер Союзунун маалында жашаган ошол маалдагы республикадагы элдердин көбү ушул репрессиялык курмандыкка дуушар болду да. Ага чейинки дагы Совет бийлиги башталгандан баштап эле гражданский согуш, басмачылык, анан кийин кулакка тартуу болду, андан кийин репрессия болду, анан кийин согуш. Ушунун баары эле ошо элдин чоң мүшкүл алып келди да. Ошонун кесепетинен бизге окшогон элдер, казак, кыргыз, керек болсо өзбек, ушул элдер бүтүндөй бир муундагы биздин көрүнүктүү адамдарыбыздын эмгектерин билбей калдык да. Биз билим алып аткан маалда бизден мурунку муундагы Советтер Союзуна чейинки же Совет ошол репрессия маалындагы адамдардын жазган эмгектери менен бир дагы таанымал эмес элек да, тааныш эмес элек. Азыр болсо дагы мындай кыйын эле экенбиз. Эстеттикиле, орустар Пушкинди, Толстойлордун эмгектерин окуп, анан кандай өнүгөт эле. Биз ошого карабастан кыргыз эли билимге сугарылып, астыга кетти, бирок баары бир өз учурунда бир муун Осман Сыдыкты, Белек Солтоноевду, Ибраим Абдрахмановду ким экенин, же болбосо Молдокулучту, болбосо Жусуп Абдрахмановдун жазгандарын, Баял Исакеевдин жазгандарын эч ким билген жок да. Ошонун баарын элге сабак болуш керек да. Кийинки муунда мындай өксүк болбош керек. Ушундай пробел актай калган жер болбош керек да. Ушул үчүн биз ушул эмгекти жазып атабыз да. Бул жерде мен айтайын дегеним, бул эмгекти алып эле жөн эле справочный материал, маалымат берүүчү китеп кылып койбой эле, муну деген ошонун кеңири түшүндүрмөсү менен биздин бордош казактар жакшы берип атышат. Ошол жанагындай окуялары менен, мисалдары менен элге жеткиликтүү кылып бериш керек да. Анан жөн эле баягы кургак тизмелер менен статьяларды жазып коюп эле, анын ким болгонун, булар эмне болгондугу жөнүндө, ал статья эмне жөнүндө болгондугун берип коюу эмес. Биздин максат ушу, мен ойлоп атам, келечекте ушул кенен маалыматтарды камтуу менен берсек, кийинки муунга ушул биздин чейинки муундун башынан өткөн, анан ошолорду окубай көрбөй калган, биздин муун көрбөй калган, мындай болгон процесстен алысыраак болуп, эл тереңирээк билим алып, билимдүү болгон муун болот деп ошого аракет кылыш керек деп ойлоп атам да. Ушул биздин эмгек кийинки муундарга да агартууга, өсүүгө жардам берет. Жумушчу топ иштеп атат. Комиссия негизи 30 апрелде бекитилген курамычы.
Анан кийин жумушчу тобун ошонун алдында түзүлдү да. Комиссия бул өзү мисалы комиссиянын мүчөлөрү анча ишти аткарганга мүмкүн эмес. А комиссиянын милдети ошол акталбагандарды актоо да. А биз карап жаткан мисалы жана биз мисал келтирдик 700-гө жакын делону караганыбыз менен алардын көп мындай 98% деп айтсам болот акталган адамдардыкы. Эми бул биздин комиссия жумушчу тобунун мүчөлөрү иштеп жаткан жерде акталбаган адамдарды алып чыгуу. А биздин милдетибиз жумушчу тобунун ошол комиссиянын алдына акталбаган адамдардын актоо жөнүндөгү документти даярдап бериш да. Алар даяр болбогондуктан сиздердин иш жылыш үчүн мындай көмөк көрсөткөн кайсыл мекемелер деп сурагым келди да, мындай көмөк көрсөтүш керекпи, ишти жеңилдетиш керекпи дегенчи. Эми бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук кызматы өзү көмөктөшүп жатышат. Ошол жерде иштегенге бизде 2 кызматкерге уруксат берип атат, бирок бул өтө аз деп ойлойм. Себеби ошончо делону алып чыгыш бул аябай көп жылга созулуп кетиши мүмкүн. Анан экинчиден бизге көмөктөшкөн финанс жактан көмөктөшкөн биз жогорку кеңешти айтып кетсек болот. Ошо жогорку кеңештин демилгеси менен ошол жумушчу тобуна мындай финансылык жактан жардам көрсөтүлдү. Биздин Улуттук илимдер академиясы тарых институту бизге жакшы жардамдарды берип жатышат. Анан негизги базасы ошол жерде иштеп жатат. Ошол жерде иштеп жатабыз. Кызматкерлерге шарт түзүлүп, кабинеттер ошол жерде. Ошолордун баарын цифровизация деп коебуз. Ошолорду жасоо иштери жүргүзүлүп жатат да. Ошол жерде материалдар топтолуп жатат. Анан менимче эгерде ишибиздин мындай жыйынтыгын коомчулукка тартуулай алсак, дагы башка көмөктөшө турган адамдар чыгабы деген ойдобуз да. Сиздерге чоң рахмат, атайын убакыт бөлүп Азаттыктын угарман көрөрмандары үчүн ошол репрессия мыйзамы кантип ишке ашып атат, алгачкы архивден эмнелерди таба алдык, ошол тууралуу айтып бердиңиздер. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Урматтуу Азаттыктын угарман көрөрмандары, бүгүн репрессия мыйзамынын аткарылышы, мурда жашыруун болуп келген архивдердин ачыкка чыгып жатышы тууралуу репрессия курмандыктарын актоо боюнча комиссиянын жана жумуш топтун мүчөлөрү, белгилүү тарыхчылар Аида Кубатова жана Рыскул Жолдошев менен талкууладык. Биздин подкасттарды YouTube'дагы баракчабыздан, сайтыбыздан көрө аласыздар. Саламатта калыңыздар.